Жогорку соттон бузуу чечими чыккан. 1 жылдан бери бузуулары айтылып, бирок артка сүрдүрүлүп келген Чуулгандуу Манас Ата кафесин бузуу иштери бүгүнкү күнгө белгиленген. Бүгүнкү күндө азыркы учурда кафенин өзүнүн имаратын бузуу иштери дагы артка сүрүлдү. Азыркы учурда болгону муниципалдык жерге чыгып кеткен тосмосу жана тепкичтери бузурулуп жатат. Манас Ата кафесинин негизги имараты эмес, кире беришиндеги тепкичи, тосмосу жана кошумча майда курулуштары сүрдүрүлдү. Алар муниципалдык жерге чыгып, кызыл сызыкта жайгашкандыгын тиешелүү органдар билдиришти. Буга чейин ишкерге өз эсебинен бузуу боюнча эскертүү берилген, ал аткарылбагандыктан аны кала бийлиги ишке ашырууга туура келди. Кызыл сызыкка чыгып, проектиси менен курбагандыгы жөнүндө бардыгыбызга маалым. Шашылык бышырган жерлерин бүт мындай курулуштарын, тепкичтерин, бузуу иштерин баштадык. Ошондо дагы эсине чалган убакта дагы келбей качып жүрөт да. Эми бул деген мыйзамсыз куруп алган мойнуна алгандыгына барабар да. Анан бул жакта пожарный ходко деп темирден лестница курган экен, анысы да муниципальный чыгып кеткен да. Деген менен Манас Ата кафесинин сүрдүрүү боюнча жогорку соттун чечими чыккан. Анткени кафе имараты жайгашкан жер архитектуралык талабы боюнча турак үй болушу керек. Иш сот аткаруучуларга өткөрүлүп берилгени менен жеке ишкер эми Ош административдик сотуна кайрылып, сот аткаруучулардын ишин токтотуп турууну суранган. Мындан улам имараттын негизги бөлүгү качан бузулары белгисиз. Эң артында жогорку соттун чечими чыккан, буздуруу боюнча чечими чыккан, ошону биз аткаралы деп азыр келгенбиз. Сот аткаруучулардын действиясына токтотуу үчүн булар арыз менен кайрылган экен. Ошондуктан азыркы общий Манас Атаны бузуу иштери временно убактылуу токтотулуп калды. 26 апрелге коюлуптур. Ошондо сотко барабыз, соттон чечилсе бузуу иштери дагы улантылат деп ойлойм. 1 жылдан бери ызы чуусу бүтпөгөн Чуулгандуу кафенин кожоюнунун өкүлү бүгүн үн катты. Ал жагдайга түшүндүрмө берип, убагында документтериңди тууралап берем деген архитекторго алданып калганын айтууда. Тиешелүү органдар кантип мыйзамдуу жолго түшүрүү жолун көрсөтсө, эреже талаптарды бузбай иштөөгө макул болмокпуз деген өкүнүчүн дагы айтып өттү. Биз жактан эч ким уккан жок. Каршылык көрсөткөн жокпуз, бирок биздин ишибиз бир тараптуу каралып жатат. Документ боюнча кемчиликтерибиз бар экен. Ага штраф төлөдүк. Ушул профилди өзгөртүү боюнча президенттен, өкмөттөн суранат элем. Бир жактуу карабасаңыздар. Таяр болдук. Энди билбейм, энди өкмөттө биз ham ишин актарып калганыбызды билебиз. Бирок мен айтар сөзүм, биз жакка эле каралып калды болсо. Бир гана Манас Ата эмес, Ош шаарынын Аскар Шакиров көчөсүндө жайгашкан кафе, коомдук тамактануучу жайлардын баары эле мыйзамсыз. Мамлекеттик архитектура башкармалыгынын картасында дагы кызыл менен мыйзамсыз деп көрсөтүлгөн. Учурда ушул эле көчөдөгү Семейный жана Улук Ата кафелери боюнча дагы соттук иштери жүрүп жатыптыр. Мынакей Семейный кафеси настройка болгон, үстүнө эски зданиянын үстүнө жаңы курулманы куралган. Бул эч кандай көтөрбөйт, анын расчеттору чыгарылган эмес. Эч кандай курулуш жүрбөсүн, ошон үчүн биз сотко бергенбиз, сот иштери жүрүп жатат. Ал боюнча дагы азыр соттун чечимин күтөбүз. Берки Улук Ата дагы бул көчө боюнча азыр сот иш жүрүп аткандардан Улук Ата кафеси сот иштери жүрүп атат. Хусанов тетиги надстройка сот иштери жүрүп атат. Ош шаарындагы мыйзамсыз курулуштардын сап башында көп кабаттуу үйлөр турса, андан кийин эле башаламан курулган кафе-ресторандар турат. Аталган көчөдөгү кафе-ресторандардын катасы документте турак үй деп көрсөтүлгөн жерди кадимки 2 же 3 кабаттуу кафеге айландырып алышкандыгында. Мындагы коомдук тамактануучу жайлардын иштеп жатканына бир нече жыл болууда. Алар ишти баштаардан мурда тиешелүү органдардан уруксат алышкан эмес. Мындан улам курулушунда дагы кемчиликтер бар экени айтылат. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.